Азыр Кыргызстанда байлардын арасында эң актуалдуу болуп аткан эң мындай бири-бири менен атаандаштык жүрүп аткан нерсе арашан кочкор да, ар бир багып атып. Асыл тукум экен да. Менде 10 асыл тукум арашан кочкор бар деп сыймыктанга караганда, менде 2 балам бар, ыймандуу, намазын окуйт, илимдүү, могул жерде химия, астрономияны чачып койгон деп сыймыктанган жок. Адамдын асыл менен эмес, айбандын асылы менен суктанып калып, бааланып калып, сыймыктанып калган заманга келдик да. Деңгээлиң ошол экен, эмне кылайын? Коом ушундай болуп калды да, туура. Мен асыл кочкордон, арашандан мен $50,000 5 козун алып койдум дейт да. Карагыла. Бирок эмне? Сен эмне менен сыймыктанып атсаң, деңгээлиң ошол экен. Сен адам менен сыймыктан, адам тарбиялаган менен сыймыктан. Балам момундай. Бирөөсү мояк Сингапурда окуп атат, Америкада окуп атат, Европада, Малайзияда, Египетте, Саудияда могу жерге окутуп койдум. Бирөөсү Куран жаттап койду, бирөө бизнесте 5 убакыт намазы мындай. Мына сыймыктан. Анан куйругу мындай бир кочкор алып коюм сыймыктан. Бул сыймыктана турган нерсе эмес. Мал менен сыймыктанат. Анан аттар менен сыймыктанат. Момундай алып койдум, улактын аты тигин аты. Кыяматта барганда туура улак сага бир нерсе болуп бербейт, бирок бала бир нерсе болуп берет. Аркаңан дем күч берет. Анан бир аят, бир хадистеги байка атты жакшы карагыла рызык ошо менен келет десе, ошого эле мамиле кылып калышты да. Эмнеге хадисте аркаңан жакшы бир баланы тарбияла, бейишке киришиң, ушул тажы кийгизет, мындай десе, балаң анчалык айрым мамиле кылбайсың. Ошол атыңа, кочкоруңа эң мыкты баягы жемдерди, витаминдерди алып келип бересиң да, эмнеге балаңа витамин бербейсиң? Эмнеге андай жакшы балаңа ылгап тамак бербейсиң? Балаң жей берсе болот. Арам адалбы карабайсың да, бой жерден. Кошулуп аткан пиццада маргарин барбы, жокпу билбейсиң да. Бирок ошол кочкоруң ооруп калбасын, $50,000 алдым эле деп туруп, ага жемин карап, мында врач алып келип текшерт десең. Балаң текшертпейсиң, кечирип кой. Кана. Эң өкүнүчтүүсү Кыргызстанда ушул болуп калды да. Демек адам ким болсо ошону баалайт. Бүгүн биз илим билимге күйгөн жаш болсок, илим билимди баалайбыз. Бир. Эртең байлыкка күйүп, байлык үчүн өлүп жан бере турган болсоңор, байлыктын баласы болосуң. Карын дүйнөнүн топтогу аты деле калбады. Карагыла. Бирок Мухаммед пайгамбар адамзатты тарбиялады, карагыла. Адамзаттын түпкүрүндө сен мусулмандарды кой, ол христиандарың да кой этаң. Жана Бернар Шорлор келип шилекей агып Мухаммед пайгамбар болгондо проблеманы чечип коет эле жөн эле деп суктанып отурат.